Wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hurmatli jamoat, 5 minut quloq solib turinglar, 5 minut. Meримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Сиздер менен биздерге Аллах Тааланын рахматы, ырайымы, хидаяты болсун, урматтуу жамаат. Урматтуу жамаат, бул Жакыбал абабызды көпчүлүгүбүз тааныйбыз, көпчүлүгүбүз билебиз. Жакшы адам эле. Кудай рахматы кылсын. Аллах Таала өзү бара турган жерин бейиш бакчалардан кылсын. Дайыма өзүнүн кеп кеңешин айткан, жаштарга үлгүлүү сөздөрүн айткан жакшы инсан эле. Бирөө менен урушпаган, жөнөкөй бир адамдагы бир улуу сыфаттардан бири болгон жөнөкөйлүк сыфаты бар эле да. Бардыгыңыздар билесиздер бул жөнүндө. Эми Аллах Таала ушундай инсанды, жөнөкөй инсанды Аллах Таала өзүнүн сүйгөн, жакшы көргөн кулдарынан кылган болсун, пенделеринен кылган болсун. Өзүнүн рахматына, ырайымына алган болсун. Бара турган жерин бейиш бакчалардан кылган болсун. Артында калган балдарына, кыздарына, туугандарына Аллах Таала чырайлуу сабыр берсин, урматтуу жамаат. Бул дүйнө, урматтуу жамаат, ушундай дүйнө, бул дүйнөдөн бардыгыбыз өтөбүз, кетебиз. Бул дүйнө ахиретке сапарга даярдана турган дүйнө. Кандай эле адам бир күнү бир жака сапар кыла турган болсо, бул дүйнөдө 5 күнгө же 6 күнгө сапар кыла турган болсоңуз даярданасыз. Сууңузду аласыз, иче турган тамагыңызды аласыз, жей турган тамагыңызды аласыз, сууңузду аласыз, кийим кечеңизди аласыз. Ал жак суук эмеспи? Ал жак ысык эмеспи? Жеңилирээк алайынбы, калыңыраак алайынбы деп сурайсыз, урматтуу жамаат. Даярданасыз да. 5-6 күндүк сапарга даярданасыз. Кайра келе турган күнгө даярданасыз да. Бирок урматтуу жамаат, муногу ахирет сапарына, кайра келбей турган сапарга даярданбай жүргөндөрүбүз толтура бүгүнкү күндө, урматтуу жамаат. Кайтып келе турган 5-6 күнгө ысык кийимиңизди аласыз, суук болсо. Эгерде жылуу болсо, жука кийимиңизди аласыз. Тамак ашым түгөп калбасын деп тамак ашыңызды аласыз. Бирок урматтуу жамаат, эмне үчүн түбөлүктүү кала турган жайга бүгүн даярданбай атабыз да. Түбөлүктүү ал жакта же сизди түбөлүктүү бейиш күтөт, же түбөлүктүү дозо күтөт да, урматтуу жамаат. Абу Хурайра разияллаху анху, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң сүйүктүү сахабалардын бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан эң көп хадис риваят кылган сахаба. Күндөрдүн биринде өлүм төшөгүндө жатып, урматтуу жамаат, ыйлайт. Ыйлаган кезде жанда сахабалар сурайт: Абу Хурайра, эмне үчүн ыйлап жатасың? Дегенде Абу Хурайра разияллаху анху жооп берет: Мени ойлоп жатасыңар дейт. Акыры өлүмдөн корккондуктан ыйлап жатат деп ойлойсуңарбы дейт да. Дегенде Абу Хурайра разияллаху анху: мен өлүмдөн корккон жокмун дейт. Бирок ахирет сапарына азыгымдын аздыгынан коркуп ыйлап жатам дейт, урматтуу жамаат. Пайгамбарыбыз жанында жүргөн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин риваят кылган сахаба ушинтип айтып атат, урматтуу жамаат. Ахиретке сапарымдын алыстыгына, аздыгына ойлоп ыйлап атам дейт да. Урматтуу жамаат, биз бүгүн күлүп атабыз, жаназаларга келип атабыз, мындай таасирленбей атабыз да, дагы деле жүрөбүз, капилетте жүрөбүз. Бир жумада жумага баргандарыбыз бар. Бир айда, бир жылда 2 жолу айтка баргандарыбыз бар. Эртең Аллах Тааланын астына барганда, урматтуу жамаат, кантип жооп беребиз? Ошол нерсени ойлобойлубу бүгүн? Муногу өлүм бизге эскертүү. Бизге эскертүү, урматтуу жамаат. Муногу жаназа бир күнү бизге дагы окулат. Табытка бир күнү биз дагы жатабыз. Бүгүн баняга барсаңыз, душка түссөңүз, суунун ысык муздагын сезесиз. Бирок урматтуу жамаат, бир күнү келет,
суунун ысыгын дагы, муздагын дагы сезбейсиз. Бүгүн кымбат машиналарды минип атабыз. Бир күнү келет урматтуу жамаат. Сиз жиркенген, сиз жаман көргөн табытка салып апарып көмөт урматтуу жамаат. Портерге чыгарат. Бир күнү өлөсүз урматтуу жамаат. Минип жүргөн машинаңыз калат, жашап аткан үйүңүз калат, аялыңыз калат, бала чакаңыз калат. Урматтуу жамаат, шариятыбызда, динибизде аял киши күйөөсү өлө турган болсо, аял киши иддасы бүткөндөн кийин башка бирөөгө турмушка чыгат. Аялыңызды башка бирөө алат. Машинаңызды башка бирөө минет. Үйүңүздө балким башка бирөө келип жашап калышы мүмкүн урматтуу жамаат. Ошону ойлойлу. Жаназага келип, ушул жаназадан ала турган сабакты урматтуу жамаат бир аз болсо дагы жүрөгүбүз менен сезип коелу. Эртең мен дагы өлөмүн. Менин дагы жаназама окушат ушинтип адамдар. Менин дагы жаназама ушунча адам келеби экен деп ойлойлу урматтуу жамаат. Аллах Таала Куранда айтат, Такасур сүрөсүнүн урматтуу жамаат, Ал-хакумут такасур хатта зуртумул макабир. Мал дүйнө, бала чака көбөйтүү силерди алаксытып койду дейт. Аллах Тааланын ибадатын кылыштыктан, Аллах Таалага истигфар айтыштыктан, Аллах Таалага тооба кылыштыктан алаксытып койду. Хатта зуртумул макабир, кабырларды зиярат кылганыңарга чейин дейт да. Кабырларга барганга чейин урматтуу жамаат. Бүгүн биз ахиретти унутуп коюп атабыз да. Бул дүйнө жалган деп атабыз. Өлгөн адамдын урматтуу алып кете турган нерсеси бул дүйнөдө 16-15 метр кепин кетип атат. Кепин бичип атабыз, а? 16-15 метр кепин кетип атат. Ал дагы урматтуу жамаат буйруган адамга экен. Буйрубагандар сууга чөгүп, отко күйүп жок болуп кетип атат. Ошон үчүн урматтуу жамаат, келиңиздер. Аллах Таала бизге берген мындай мүмкүнчүлүктө пайдаланып калайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, адамдын эртең кыяматта 5 нерседен жооп бермейинче анын кадамы бир кадамда жылбайт дейт урматтуу жамаат. Аллах Таала берген өмүрүңдү каяка жумшадың? Аллах Таала берген жаштыгыңды каяка жумшадың? Аллах Таала берген байлыкты каяка жумшадың? Аллах Таала берген илимиңе кандай амал кылдың? Мына ушул нерселерге урматтуу жамаат жооп бермейинче эртең кыяматта адамдын буту бир кадамда шилтенбейт дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жабирил алейхиссалам келип айтат урматтуу жамаат. Эй Мухаммад дейт. Бул дүйнөдө каалаганыңдай жаша дейт. Бир күнү баары бир өлөсүң дейт. Туура жашасаң да өлөсүң, туура эмес жашасаң да өлөсүң, жакшы жашасаң да өлөсүң, жаман жашасаң да өлөсүң. Каалаган амалдарыңды жаса дейт. Бир күнү анын соогун же азабын көрөсүң дейт. Каалаганың менен дос болуп жакшы көргүн, бир күнү андан ажырайсың дейт урматтуу жамаат. Балаңды жакшы көр, кызыңды жакшы көр, досуңду жакшы көр, атаңды жакшы көр, балаңды жакшы көр, андан ажырайсың урматтуу жамаат. Ажырай турган күн келет. Имандынын улуулугу дейт урматтуу жамаат. Анын түнкү намаздарында көп окугандыгында. Имандын кадыры башкаларды кажасыз болууда, башкалардан кажатсыз болууда. Бүгүн урматтуу жамаат, түндөрүбүздү бекерден өткүзүрбөйлү. Кабырыбыздын нурду болушун кааласак, тахажжуд намаздарды тургузайлы. Фарыз намаздарды окуйлу. Эртең кыяматта адамга кабырга барганда сурала тургандан эң биринчи суроо урматтуу жамаат. Мен Роббука дейт. Аллахың ким? Кудайың ким? Мен Расулука, пайгамбарың ким? Динин кайсы? Китебиң кайсы? Мына ушул суроолорго жооп бере алабызбы бүгүн? Аллах Тааланын буйруган амалдарын аткарбасак, эртең Аллах, Кудайым Аллах, менин Роббим Аллах деп кантип жооп беребиз? Пайгамбардын сүннөтү менен жашабасак, пайгамбардын билбесек, тааныбасак, эртең менин пайгамбарым Мухаммед деп кантип жооп беребиз? Динин кайсы десе, ислам деп бүгүн айтабыз, тил менен айтабыз, бирок амалда жокпуз. Мусулман, тили менен мусулман, бирок амалда мусулман болбой калдык бүгүн. Канчалагыбыздын балдарыбыз бейнамаз жүрөт, канчалагыбыздын кыздарыбыз бейнамаз жүрөт, канчалаганда аялдарыбыз жолуксан жүрөт, жолугу жок жүрөт, кыздарыбыз жолугу жок жүрөт. Бу эртең Кудайдын астарына канча жооп беребиз?
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам kullukum raun va kullukum mas'ulun an ra'yati, har бириңер үй бүлөдө башчысыңар, кыяматта кол астындагылардан жооп бересиңер деп атат да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, келиңиздер. Аллах таала мындай бизге тынч заман, жакшы немат, жакшы өмүр жашоо берип аткан кезде Аллах таалага бир аз болсо дагы кайтайлы. Динибизге кайтайлы, динибизди үйрөнөйлү, намаздарды тургузайлы, сурайлы билбесек. Tekebir adam beyişke kirбейт деген пайгамбарыбыз. Жытында жыттабайт деген. Tekebir adam kim dese менменсинген, boyun көтөргөн, мансаптуу байлар, бийлер бейиштин жытын жыттабайт деген. Кимдин жүрөгүндө кыпынчалык tekebir боло турган болсо, ал бейишке кирбейт деген пайгамбарыбыз. Кибирлерди сындырайлы бүгүн. Кичине болсо дагы Аллах тааланын ушундай бизге ахирет жашоосуна сапарыбызга алыс, бирок азыгыбыз аз. Сапарларыбызга азыкты кандай бул дүйнөдө чогулткандай эле, урматтуу жамаат, эртең бара турган сапарыбызга азыктарды чогултуп калайлы. Намаздарыбызды, орозолорубузду, зекеттерибизди, садакаларыбызды көбөйтөйлү. Жакшы сөздөрдү көбөйтөйлү. Пайгамбарыбыз айтат: "Табассумука ли ахика садака", жакшы сөз айтуу садака, жылмайып коюң садака деген. Бүгүн ушундай нерселерден, жакшы сөз айтып коюштан дагы кеде эмне? Бакылдык кылып атабыз, сараңдык кылып атабыз. Ошон үчүн урматтуу жамаат, жаназага келген кезде адептеринен бир адеби айтып кое турган нерсе дуа кылыш. Майытка дуа кылыш. Эч кимибиз азымдуу жерде көрөбүз да. Жакып алаканым бияка жылдыр, бияка жылдыр дебейт экенбиз да. Майытты сууга алды деп атабыз. Майытты бияка жылдыр дейбиз. Майытты бияка кой дейбиз. Аты унутулат экен. Адамдын эң биринчи, урматтуу жамаат, унутула турган нерсе анын аты экен да. Атыңыз унутулат экен. Биринчиси. Экинчиси, урматтуу жамаат, бала чакаңыз дагы унутат сизди. Бир жума, бир ай, 2 ай, 5 ай. Анан бир жылдан дагы унутат да. Бир жылда бир жолу эстеп коет. Ал дагы болсо атам ушундай адам эле депчи. Бирок урматтуу жамаат, дайыма эстеп жүрөбүз. Адамдын эмнеси менен? Жакшы сөзү менен. Адам өлсө дагы сөзү өлбөгөн адамдар бар. Жакшы сөздөр менен. Адамдардын эсинде, балдарыңыздын эсинде кала турган болсоңуз, урматтуу жамаат, жакшы сөз айтайлы. Жакшы сөз айтыш үчүн жакшы адам болуш керек экен да. Мына ошондо адамдан жакшы сөз чыгат экен. Биз бүгүн Жакып Алабаны эстеп атабыз, эмнеси менен? Жөнөкөйлүгү менен эстеп атабыз. Бирок эртең сиз өлгөндө адамдар эмнеңиз менен эстейт? Мына ошол нерсени ойлоп коелу да, урматтуу жамаат. Аллах таала баардыгыбыздан ыраазы болсун. Ушул жерде айтылган аят сөздөргө Аллах таала баардыгыбызды амал кылчулардан кылсын. Айтылган аят хадистерден пайда болгон соопту шалабыбыздын арбагына баштадык. Бара турган жерин бейиш бакчалардан кылсын. Билип билбей кылган күнөөлөрүн өзү кечирсин. Жаңы келгендер келе бериңиздер. Аллах таала мээримдүү, ырайымдуу зат, өзүнүн рахматына мээримин алган болсун. Ушундай жөнөкөй инсанды Аллах таала өзүңдүн алдыңа жөнөтүп жатабыз. Аллахым өзүң чырайлуу тосуп алгын, суроо жоопторун жеңил кылгын, билип билбей кылган күнөөлөрүн өзүң кечиргин. Канча жылдан бери ушул жерде ооруп жатты абабыз. Аллах таала ушул билип билбей кылган күнөөлөрүн Аллахым ушул оору себептүү магфират этип кечирген болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар.